Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мекенине кайтып келген музыкант Викрам Рузахунов ага эч кандай кыйноолор болбогонун айтты. Ал бул тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Мен акча алып митингге келдим деп тараган видео боюнча айта турган болсом, мындай нерсени камерада отургандардан угуп алып жасадым. Анткени ушундай кайрылуу жасап, акча үчүн митингге келгенимди айта турган болсом, ошол жерден өлкөгө кайтышаарын айтышты. Анан ушундай кадамга бардым. Мени эч ким кыйноого алган жок. Ал эми бетимдеги Google атактар 7 январда аскер кызматкерлерин кармоо учурунда болду, деди Рузахунов.